Assalamu alaikum. Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутма таңыңыздар менен. Бүгүн 27 сентябрь 2020 жыл. Апта күнгө жекшемби. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн видео чыгарылыштарыбызды Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан баштайбыз. Башында айта кетейин, урматтуу биздин ушул Жапалак унаа базарына келгендер, унааңыздарды мынандай койбоңуздар демекчимин эми жол четине. Себеби мынантип эвакуатор менен алып кетип атышат. Кыскача эскертүү калтырып кетейин сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздерге бизден кыскача жарыябыз бар. Ушуну көрүп коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Шумкар медиа YouTube каналында розыгрыш оюну башталды. Старт берилди туугандар. Бардыңыздар, шашылыңыздар. Приздерди айта кетсем, бир автоунаабыз бар. Андан тышкары акчалай приздер бар. Ушул видеонун комментарийине кирсеңиздер, Шумкар медиа YouTube каналы турат. Ошону басып кирсеңиздер, толук маалымат ошол жактан аласыздар. Болгон 500 рубльге өзүңүздү пешенеңизди сынап көрүңүздөр туугандар. Шашылыңыздар, бардыңыздарга ийгилик туугандар. Ушу толук маалыматты ушул атайын биз ошол ссылка калтырганбыз. Ушул видеонун астында, комментарийдин астында калат. Ошол ссылка, ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Ошол YouTube каналга кириңиздер. Ошол жакта атайын видео чыгарылыштар да жасалган. Аба ырайы деле мына байкаганыңыздардай күн чыгып турат. 23 градус жылуу болмокчу деген маалыматтар бар. Доллардын курсун айта кетсем, мен акыркы билген маалыматтар боюнча 79 сом 30 тыйын болуп аткан. Россия рубль болсо 1 сом 3 тыйын. Алгачкы биздин көрсөтөбүз чыгарылышыбыз, видео чыгарылышыбыз бул Део Матиздер болот. Мына мен уже келип калдым, мына сол тарабымда ушул Матиздер башталып атат. Азыр ушул жактан сиздерге айрым-айрымдарынан маалымат алып кетем. Мо биринчи ушул ак Матизден баштай берели. Салам алейкум, канча деп атасыңар? 260 миң сом. Матиз 3 Корея. Эки миң жетинчи жылы чыгарылган коробка автомат. Мына эсим байланыш номери. Отуруштары жөнү ткань материал. Салон бир кыскача көрсөтүп коелу. Пробег канча күн көрсөтүп аткан? 140 миң километр. Матиз 2 Өзбекстан без комплектацияда. Туманниктер бар. 2007 жылы чыгарылган кыймылдаткычы 1. Ушундай кыймылдаткычта издеп аткандагыларга мына ушул унааны сунуштаймын. Эсим байланыш номерин 12-де айтып коеюн. 755 17 19 65. Азыр кошумча маалыматтарды дагы айта кетебиз. Эси дагы кошумча нерселерди берем деп атат. Бул жакта мына көрсөтүп коем. Мынаки кышкы 4 дөңгөлөктөрү бар экен, шыптары менен. Мынаки протекторлор аябай жакшы. Өзү болсо мындай 4 дөңгөлөгү, бул дагы жайкы протекторлор, бул дагы жакшы экен. Өзү унаанын деле көрүнүшү жакшы көрүнөт. 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкалары менен, күскүлөрү да электро регулировкада, кондиционер жок, гидравлика бар болот. Пробеги 144.748 километрди көрсөтүп атат. Баасын 100 канча дедиңиз эле? 185 миң кем болобу? Кеми бар дейт. Матиз 2 Өзбекстан. 2007 жылы чыгарылган. Эсим байланыш номери 552 01 1040. Айтылыш баасы 150 миң сом деп атат. Так, электро көтөргүч, алдыңкы айнектери, кондиционер жок, гидравлика барбы? Бар экен. Орточо комплектацияда.
Пробеги 140 000 километрді көрсетіп жатады. Матиз 2 Корея спрайт түсті, туманниктер бар. Көрініші да жақшы, жылтырап тұрап, полировканы аябай жақшы берген екен. 2005 жылы шығарылған. Есім байланыс номер 555 47 70 47. Айландыру өлі қапталынан барлығына жағынан көрсетейін. Машина таза көрінеді. Жақшы көрінеді. Еме. Алдың қайнектері электро көтергішті. Айдоочуда коопсуздук жазығы бар. Отырғыштары мынандай кожа, эко кожада. Авал ем орточо эле, өтө деле жакшы эмес. Кондиционер бар, гидравлика болот буларда. Пробегин айта кетейин 204 000 километрді көрсетіп атат. Басы канча болуп атат эми? 190 000 кеми бар дейт. Матиз 3 Европа. 2008 жылы шығарылған коробка механика, қимылдатқышын көлемі 1, есім байланыс номері 553 69 18 92. 4 дөңгөлөк өтең ушундай жайкы, протекторлары жакшы. Отырғыштары мынандай тіка материал болды, Европаныкы. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө да коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар. АБС дагы болот, АБС дагы болот буларда. Басы 290 000 сомдо атат. Айтылыш басы. Пробеги канча болуп калды? 174 000. Дагы бир Матиз 3 Корея. Өзүнүн заводской куюлган дистеринде 4 дөңгөлөк өтең жайкы, ушундай абалда, протекторлары жакшы эле. 2007 жылы чыгарылган, есим байланыш номери 552 68 64 68 коробка автомат. Так, күлүчү уулумда кетип калды дейт. Мындай пробеги 94 000 километр. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравлика болот. АБС дагы бар, Бар, жакшы. Басын канча дедиңиз эле? 290. 290 дедиңиз. Эми баалары комментарийде калтырып кетишиңиздер да мүмкүн. Калтырыңыздар, өзүңүздөр да оюңуздарды, пикириңиздерди билдириңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Чындыгында мына баалары кымбаттыраак болуп кеттир. Матиз 3-төр 290го мен уга эле келем, 290 000ге чейин чыгып кеттир. Ошого жарашып эле Матиз 2лерди эле көрүп атасыздар, 190 000 сомдо атат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул унааны тартып коелу, биздин көрүүчүлөрүбүздүн унасы. Матиз 2 Корея спрайт түстө 2003 жылы чыгарылган. Есим байланыш номерлери. Паузада басып, шашылбай жакшы терип алсаңыздар болот. Ушуга кызыккан биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо, өзү негизи эле кайсы унаа болсо мындай жетишпей албай калсаңыздар, ушундай кылсаңыздар болот. Салонун көрсөтөлү, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар, айдоочуда airbag бар. Отургучтары ткань материал. Баасын канча деп атасың? Буларга олготты 160. Мынаки жакшы тоготор жеринде айтып койду, 160 000 сом боло турганы дейт. Матиз 2 Корея. Туманниктер бар. Ачыкпы? Ошол кагаз
тосып алып тұр, номерін көрсетіп қойайын. Так, мұнда алып тұр, әрекет қылып көрсетіп қойайын, да? Мұнда 2004 коробка автомат. Бол отырған басы 150 мың? 150 мың сомды отады. Мынандай бол отырған басын деле бір жағынан айтып қойғаны тұра. Шуға бол жолдап деле біздің азы көрушілеріміз байланышып есімен алып алышы мүмкін, ушу сатылып алышы мүмкін біздің канал арқылы. Стоп сигналдары рестайлинг. Арқаңқы отырғыштары мынандай эко кожа, комбинированный түсті. Пробеги 156 мың километр. Матиз 2, Өзбекстан. Екі 2007 жылы шығарылған. Есім байланыс номері. Так. Электро көтөргүчтөр, кондиционер жоқ. Гидравлика бар бу? Гидравлика жоқ екен. Электро пакетке минималдуу комплектацияда. Пробегін айтайын, 166.881 километр көрсетіп отады. Одометрінде. Бұның басы қанша болып отады? 140 мың кемі бар бу? Бар. Кемі да бар дейді. Biraz кемі бар дейді. Матиз 2, Өзбекстан. Туманниктер бар. 4 дөңгөлөктен кышкы, протекторлары орточодон кичине жакшыраак. 2006 жылы чыгарылган. Мына есім байланыш номери. Электро көтөргүчтөр, алдын кайнектеки, пробеги 171 мың километр, кондиционер жоқ. Гидравликачы? Гидравлика бар екен. Газ жағы бар бу? Газын датчигине окшоп кететкен. 160 мың бе? 145 мың сомды отат. Матиз 2, Корея. Туманниктер бар. 2002 жылы чыгарылган. Мына басында жазып қойған, ушундай толық түрдө маалымат кагазына жазып койсо аябай жакшы болот. Бул бардыгын эле ушул базарга келип унаны көргөн адамдарга деле биз мынандай тартып аткан биз блогерлерге деле жакшы болмокчу дейм. Эсим байланыш номери 551 08 09 59. Басы 110 мың сом. Кеми дагы бар деп атат. Анда силерден башында? Тағала тұрған басы қанша болып қалады? Біз машина кезі каналынан қардар шығып қалышы мүмкін да? 90-ға болау? 100-ün үстірағында? Акачаты сені айтаткен, үйге бар көргеннен кейін? Мына урматтуу көрүүчүлөр, кичине стопту басыптагы эсиме сүйлөшүп калдым. Боло турган басын 100 мың сомго бере берем деп атат. Кызыккандар ошо номерди жогордан номерге айтылган чалыңыздар. Мотору привозной мотор дейт, май жебейт дейт. Ходовой коробкалар кандай, жакшыбы? Бардыгы жакшы дейт. Мына кузов жагынан, покраска жагынан эгер кааласаңыздар, анда дагы ушундай иштер бар, жасаттырып алсаңыздар болот. Матиз 2, Корея. Түсү кичине башкача, өзгөчө. Мындай сейрек кездешет. Кандай деп койсок, оранжевый деп койсок деле, ага деле окшошпойт, кичине башкача түс. Жо, золотистый да эмес бул. Башкача өзү айтылышта. Эгер билгендер болсо, комментарийге калтырып коюңуздар. Так билгендер. 2004 жылы чыгарылган. Эсим байланыш номери 550 70 02 77. Коробка механика. Отырғыштары эко кожада, 218 мың километр көрсетіп отат пробеги. Басы 155 мың сом болушу дейт.
бүгүн ушундай сатуучулардын айрымдары ушундай жакшы боло турган баасын эле айтып кетип атат. Көп эле мынандай кымбат айтпай эле. Matiz 2 Өзбекстан туманиктер бар. 2010 жылы чыгарылган. Есим байланыш номери 772 28 28 38. Баасындагы жазып койгон 125 000 сом деп. Дөңгөлөктөрү арканкысы кышкы, алдыңкысы все сезонка экен. Мынакей рулю алмашкан, өзү болбойт. Airbag Өзбекстандарда. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар. Гидравликада бар болушпу? Комплектация жакшы экен анда. Пробегин айта кетейин, 111 000 километрди көрсөтүп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүнүн каналдагы баягы розыгрыш ойноп жатат. Honda Accord 2006 жылы чыгарылган. Бул башкы байге болот. Андан сырткарыдагы телевизорлор, телефондор жана акчалай билектерибиз дагы бар. Оюндун шарттын эрежелерин биз атайын видеолу чыгарылыштар жасаганбыз. Же Түз эфир деген темада биздин YouTube баракчабызга кирип туруп, видео пункту басып туруп, Түз эфир деген видеолорубузда көрсөңүздөр, ошол жакта дагы биз токтолгонбуз. Ушундай айтып бергенбиз. Оюнга катышып, өз ооматыңыздарды да сынап көрүңүздөр. Мына Matiz 2 Өзбекстанды көрсөтөйлүк анда. 2008 жылы чыгарылган. Есим байланыш номери 772 19 00 71. Баасы 150 000 сом. Matiz 1лерди сурап аткандар дагы, урматтуу көрүүчүлөр, мына бир сыйра көрсөтүп дагы коеюн. Азыр кандай мыналар турганын. Matiz 1лер өзү негизи сейрек кездешип атат, жок десеге деле десек болот. Мына бирөө турат экен бул жерде. Бул да баасы жазылбаса керек, менин оюмча. Баасы жазылбаптыр. Ээси да көрүнбөйт. Мына кимдерге кызык болуп калса, мына маалымат кагазынан көрсөтүп коюп атам. Так, бул жакта мынакей ээси да турат. Ээси мынакей баасын да жазып койгон. Ушундай жазып койсо аябай жакшы болот эле. Бул без комплектацияда Өзбекстан. Туманиктер бар. 2005 жылы чыгарылган. Алмашуу жолдор да бар экен. Аны азыр бир аз сурап кетем эсинен. Баасы 170 000 сом. Бөсө 4 айнектен электро көтөргүчтө болот. Блокировкалар менен электро күскүлөрүндө регулировкалоо жана кондиционер жок. Кээ биркилеринде болуп калат. Пробеги 93 000 километрди көрсөтүп атат. Одометринде. Баасы канча болуп атат дедик? Жазылуу 170 000. Бардык эле мотор коробкалар жакшыбы? Жакшы. Ошол алмашуу жолу тууралуу айта кетелик. Hyundai Getz'ке унасына алмашуу жол бар экен, үстүк акчасын кошуп берем дейт ээси. Мына да бир Matiz 1. 4 дөңгөлөктөн кышкы, жакшы протекторлору. 2000 жылы чыгарылган. Есим байланыш номери 556 000 477. Коробка механика. Өзүнүн абал жакшы эле көрүнөт, эми покраска болгон. Мына алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар, гидравликада болот буларда. Ошо 130 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Сиз канчага сурадыңыз? Эке, канчага сурадыңыз? 105ке. Мынакей көрдүңүздөр. Ушу ортолуктагы бага келишсе керек азыр.
Урматтуу көрүүчүлөр, айта кетейин, эгер сиздер башка маркадагы, башка моделдеги унааларды кааласаңыздар, мен бүгүн мүмкүн болушунча бардыгына тарткан аракет жасаймын. Башка видеолорубуздан көрсөңүздөр болот. Мен бөлүп чыгарам. Орус унаалары, Корей унаалары, Матис, Портер, арзан, кымбат, орто темасындагы, навестин астындагы унаалар, ошо темадагы видеолорубуз Кудай буйруса чыгат. Ошолорда көрүп, класс басып комментарий калтырганда унутпаңыздар.